Достор, дагы бир нерсе айтып коеюнчу. Кыргыздарга особенно. Мен кыргызбыз баарыбыз, мен да кыргызмын, чистаган кыргызмын. Жети там бүт баары бугудан болом дегендей. Кыргыздарга айтам, ушундай көрө албастык эмне кереги бар мынчачы. Жана адык айтканда булар кимдер деп сурасаң, ушу кер аяктар деп мага түшүндүрүп бергендер. Ушу кер аяктар көп экен. Эмнеге айтайын, Арашан деген койду чыгарып атышат. $10,000, $100,000 сатып атышат, напримерчи. Мен бул Арашанды жакшы билем, анткени мен дачам ошо Арашанда да. Ошол жерден чыккан кой. Аты да ошону коюлган Арашан депчи. Ушу национальный бренд болуп атса көп бир жанакы соустар чыгып алып, Афиора анан мындай деп эле үнтүп атат да. Бул Афиора болгондочу мына өзбек туугандар $20,000, $30,000 сатып алышты TikToктон көрүп. Булар жин эмес да. Өзбектер бизден 10 раз умнее. Мына Дагестандан келип да көрүп атам ошол эле TikToктон. Аларда бир 20-30 кой алып кеткен экен. Ошол азына чоңоюп калды деп алар TikToктон көрүп разы болбосун деп. Арашан деген кой деп. Книга рекорда Гиннесага кирген тат. Бул действительно порода болуп атпайбы? 230 килограмм болду. Вообще жок андай массивный койлор. Анабы көтөрүш керек да. Анан ким жейт муну? Жебей тургула азыр. Бул пародистилерин эч ким жебейт. Мен айтып койчу. Булардан деле баары эле укмуш стандартка жооп берген, тим эле укмуш $100,000 эме туула бербейт козу. Чанда туулат. Мындай стандартка чак келбегендери аябай здоровый болот, все равно. Аябай здоровый болот. Алардын жей берет кадимкидей эле жей берет. Мен Арашандан канча баары эле жешет Арашанда. Мындай стандартка чак келбеген баарын койгудей эле жей берет. Так что ушундай аны токтотуп алчумун, көрө албастык. Зачем андан көрө бренд чыгып атат национальный? Көтөргүлө жана айтпайм, Куликовский, Набат, Шоро деген. Көтөргүлө наоборот. Аларга бойкот устраивать этип, кыргызча сүйлөп атат, орусча сүйлөп атат деп билжире эле басып жүрөт экенбиз.